Кыргызстанда TikTok жабылды деп айымдар боюнбой коюштубу, тойго барбай коюштубу, кийим сатып албай коюштубу. Косметика сатам, эми TikTok жабылса бизнесим кантип өсөт деп мындай обученияга айым келүүдө. Анан айтып атам, смотрите, эми мурда только TikTok менен эле сачсыз, это хорошо, но TikTok жабылганы менен өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, айымдар эмне боюнбой коебузбу? Нет же, жай келатат, жайдын сезону келгенде наоборот косметика көбүрөөк кетет, SPF алышыбыз керек, депиляция алышыбыз керек, эс алганда барабыз, тойго барабыз. То есть айымдардын потреблениясы косметика сатып албай койбойт. Даже я знаю, жайкы эс алуулардан кийин, күн ачуу тийгенден кийин көпчүлүк айымдардын беттери карарып, пигментация тактары пайда болот. Анда сетевиктердин против пигментации кремдери тем более сатылат да. Сиз TikTok жабылгандан бери боёнуп атасызбы? Боёнуп атсаңыз плюс белгисин комментарийге коюңуз. Например, мен кандай боёнсом боёнуп атам, мен дагы такка каршы кремдерди колдонуп